Pasport ала албай жүрдүк, балдарыбызды сайтыга бере албай жүрдүк. Бүгүнкү күндө бизге 1 жыл мурун бүт жазган арыздарды биз толугу менен карап бүттүк. Мунапсын объектисин чыгаргандарды чыгардык. Бул чыгарыш дегенде эле оңой айтыш оңой чыгарды. Муну ар бир служба өзүнүн корутуусун бергенде ошол ээси менен түшүндүрүү иштери жүргүзүп, бир соттошкон күндөр да болду. Ошондон кийин аны уже объектисине чыккандан кийин ээси макул болгондон кийин аны биз чыгараттык да. Мейиркан 1де 88 арыз түшкөн. Өзү 103 арыз түшүш керек бул жерденчи. Мейиркан 1де биз бөлгөндө 103 арызды күтсөк, бизге 88 эле түштү. 88 биз баарын бүтүрүп бердик. Калгандары биз күтөбүз дагы апрелге чейин. Анан анын ичинен дагы пустой жерлер да бар. Пустой жерлер биз автоматтык түрдө аларды биз алып туруп, немеге өткөрүп, муниципальный жерлерге. И алар уже 177-чи токтом бар, бизде башка комиссия. Пустой жерди аба очередке турган элдерге берип баштайбыз да. Ошондо ар бир айылда ошондой бар. Pasport ала албай жүрдүк, балдарыбызды сайтыга бере албай жүрдүк. Сайтыбыз жок, мектепке барышты. Дагы ошондой документ аркылуу көп иштер болот экен, ошо кызыл китеби жок, токтому жок, ушуларды кыла албай жүрдүк. Мына эми колубузга тийип калды. Бул кыскасы 1,5 ай 2 айга жетпей бүттү да.